Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Murunku solih адамдар ушул 3 10 күндүктү өтө улукташкан. Ошонун бири Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү. Ибн Кайим рахимахуллах айтат: "Ваянбаги ан якуна al-ijtihad fi awaakhiri shahri akthar min awwalihi li shay'ain." Ороз айынын акыркы 10 күндүгүндө адамдын аракети өтө катуу, күчтүү болуш керек эки нерсе үчүн. Биринчиси, бул 10 күндүктөгү берилген шарапаттуулук, берилген артыкчылыктар Аллах Тааламдан берилген жана кадыр түндү издөө. Ушу биринчиси. Бул акыркы 10 түндөгү келген артыкчылыктар жана кадыр түндү издөө. Экинчиси, ороз айынын менен коштошуу. Эмнеге? Ла ядри хал ялqa мислаху амла. Себеби ушундай күнгө кайрадан ага насип болобу болбойбу, бул белгисиз нерсе. Ошону жакшы өткүзүп калуу. Канча деген адамдар былтыркы орозодо бар эле, быйыл жок. Ошондой эле ушул орозодо, кийинки орозодо кимдер калат, кимдер кетет, бир Аллахка маалым. Ошон үчүн аракет кылып калыш керек. Урматтуу мусулман бир тууган, ушул акыркы 10 күндүктө биз көп аракет кылып калайлы. Себеби бул акыркы 10 күндүктө 1000 айдан артык болгон кадыр түн кечеси бар. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Лейлатул кадри хойрун мин альфи шахр." Кадыр түн 1000 айдан артык. Муфассирлер 1000 айдан артык деген эмне дегенде ушундай деп жооп берет: "Аннал ибада фи лейлатил кадр афдал индаллахи жалла жалалу мин ибадати альфи шахр. Лейса фиха лейлатул кадр." Мындайча айтканда, кадыр түн күнүндөгү кылынган ибадат улук Аллах Тааламдын алдында 1000 ай ибадаттан артык. Ошол 1000 ай кылынган ибадатта кадыр түнсүз болгон ибадаттан бир түндөгү ибадат. Бул түндө жакшылыктар бөлүнөт. 1000 айдан артык болгон сооптор берилет. Мындайча айтканда, биздин сан менен санаганда 83 жыл 4 ай. Куртуби рахимахулла эскерет, Ибн Касир эскерген ушулар. Эмне деген арт? Ушул бул кадыр түн ушул Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө катылган. Ушуну биз издеп, түнкүсүн уктабай, ибадат менен, зикир менен, дуа менен, Куран окуу менен өткүзүш керек. Жана ушул акыркы түндө, акыркы 10 күндүктө ибадат кылуу менен адамдын күнөөсү кечирилет. Кимде ким кадыр түн күнү турган болсо, иман менен, үмүт менен, анын өткөн күнөөлөр кечирилет деп келген. Иман деген ушу ишеним менен сообуна, Аллах Тааламга бере турган сообуна, үмүт деген соопту талап кылуу, Аллах Тааламды көздөө, максат кылуу, эч кандай рия кылбастан деп. Мындайча айтканда, ошол акыркы 10 күндүктө адам ибадат кылуу менен, кадыр түндү издөө менен өткөн күнөөлөрү кечиришине себепкер болот экен. Ошондой эле ушул акыркы күндүктө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө көп аракет кылган. Болуп көрбөгөндөй башка учурлардан да өзгөчө. Муслимде келген хадисте: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям яштахиду фил ашр ал-авахир ма ла яштахиду фи гайрихи." Орозонун акыркы 10 күндүгүндө башкада болуп көрбөгөндөй аракет кылчу эле дейт. Ибадат кылуу, Куран окуу, дуа кылуу, зикир кылуу ибадатына башкача болгон эле. Мындайча айтканда, мурунку орозонун биринчи 10 күндүгүндө, экинчи 10 күндүгүндө эмес, акыркы 10 күндүгүндө өзгөчө болгон. Себеби ушул акыркы 10 күндүктөгү берекели, ошолдо келген жакшылыктарга, кадыр түнгө туш болуп калуuna бүт нерсе ошол акыркы 10 күндүктө. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсүн ойготчу эле. Үй бүлөсүн ойготуп, Бухари Муслимде келген хадисте айтат: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ида дахалал ашр ахья лейла ва айқада ахла ва шадда мизар." Акыркы 10 күндүктө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынча түндү уктаган эмес деп келет. Түндү уктаган эмес, үй бүлөсүн ойготуп, белин бекем байлап, аялдарына да жакындаган эмес деп. Түшүндүрмөсүндө алымдар айтат, пайгамбарыбыз ушу акыркы 10 күндүндө аялдарга да жакындаган эмес. Уктаганда эмес түндө. Тек гана ушу ибадат менен жана өзү менен чектелбестен үй бүлөсүн дагы үндөгөн. Биз дагы туугандар өз гана умтулбастан аялдарыбызды, үй бүлөбүздү, жакындарыбызды эскертип, чакырып, ушундай берекелүү күндөрдөн кур калып калбасын эскертип коелу, чакыралы. Ушул нерсе дагы далалат кылып көргөзүп турат, адам акыркы 10 күндүктө өзгөчө аракет кылыш керек. Ошондой эле бул акыркы 10 күндүктөгү кадыр түндү издөөдө
ошого турууда, ибадат кылууда жалкоолонуу, кайдыгер болуу, кош көңүлдүк кылуу, адам ошондой кадамдарга барса кур калат. Бул чыныгы кур калган адам. Ушул күндөрдөн жакшылыгынан кур калган адам бул чыныгы кур калган адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, Насайда, Ахмадта келген. Бул түндө, акыркы оңундуктун кадыр түнүндө түн бар, бир түн бар. Ал 1000 айдан артык. Ман хурима хойруха факад хурима. Ким анын жакшылыгынан кур калса, кур калган болот. Кадимки күндө болуп өтүп кетсе, түнүн уйку менен өткүзүп салса, аракет кылбаса, канча деген 1000 айлык, 83 жыл 4 айлык кылган ибадаттан кур калды. Не деген? Ушундай жакшылык умтулбаса, качан умтулат адам? Жакшылык жок мындай адамда. Ушуну билип туруп өткүзүп салса. Ошондой эле ороз айынын акыркы оңундүгүндө сооптор көп эселенет. Сообу аябай көбөйөт. Ошол эле кылган зикири болобу, окуган Куран, намаз рекеттери, дуа, бардыктын сообу эселенет, көп болуп жасалат. Имам Нахаин сөзү бар рахимахулла, "Соуму яум мин Рамадан афдал мин альфи яум." Ороз айындагы бир күндүк орозо башка айлардагы тутулган 1000 күндөн артык дейт. Ороз айындагы бир күндүк орозо башка айдагы 1000 күндүк орозодон артык дейт. Ошондой эле ороз айындагы бир таспих субханалла деп коюш башка айдагы 1000 кылган таспихтен артык. Ошондой эле намаздагы бир рекет ороз айындагы бир рекет башка айдагыдан 1000 рекеттен артык деп. Ушул боюнча асарларда көп келет мурунку алымдар айткан. Ороз айында келген ибадаттарга сообу чексиз экени, аны Аллах Таалам өзү бере тургандыгы. Бул күндөрдөгү орозо, ибадат, зикир бүт нерсе сообу 1000 кылып берилет деп. Башка айлардан элестетиңиздер, 1000 рекеттен, 1000 зикирден артык болуп атса, не деген сооптор. Ошондой эле туугандар, мисалы орозону кармап келдиңиз, дагы акыркы оңунда жалкоолонуп, ибадаттардан кур калып, өзүңүздү таштап салбаш керек. Себеби дегенде амалдар аягында билинет ар нерсени. Мисалы намаз окуганда деле башын жакшы окуп келип туруп анан намаздын 3-чү рекетинде таштап салсаңыз, бузуп салдыңыз, эмне болот? Намазыңыз бузулат да. Намазыңызды бузуп салсаңыз, ошо биринчи соопторуна чейин бузулат баары. Кайрадан окушуңуз керек. Ошондой эле сооп амалдардагы адам сооп амал кылып келип туруп таштап сала турган болсо, ошон үчүн амалдын аягында билинет деп келет да. Мисалы бир адам күнөө иште жүрдү, бирок тооба кылып иманга келди, ал иманы менен кеткен болот. Ошондой эле адам тоободо жүрүп, иман жолдо жүрүп, капырчылык өтүп кеткен болсо, ал капырчылык жолдо кеткен болуп саналат. Этибар ошол менен эсептелинет. Ошон үчүн амалдар аягында билинет. Ошондой эле орозону жакшы баштап туруп, акыркы оңундө жалкоолонуп, өзүңүздү таштап салбаңыз. Орозонун акыркы оңундө тескерисинче кайрадан катуу умтулуш керек. Биринчи оңундукта, экинчи оңундукта болуп көрбөгөндөй аракет болуш керек. Сөзүмдүн акырында ушул акыркы оңундө дагы көп истигфар айтайлы. Көп күнөө кечиришин Аллахтан сурайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан белгилүү дуа келгендей, Айша энебиз кабарлайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн: "О Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечире көр" деген дуаны көп айтайлы. Күнөө кечирилген болсо, алхамдулилля, күнөөнүн кечирилиши жакшылыктын башаты. Күнөөнүн кечирилиши жакшылыктын башаты. Бардык жакшылыктын белгиси бул. Мына ушундай амалдарга бекем болойлу. Акыркы оңундө көп зикир кылайлы. Кээ бир адамдар чаташып ушул түндөрдө гана жакшы ибадат кылып, анан күндүз уйку менен өткүзүп салат. Жок, алымдар айтат, түнкүсүн дагы, күндүз дагы ибадат менен болуш керек акыркы оңундө. Колдон келишинче дуа, зикир, Куран окуу, нафил намаздарды окуу, садака берүү, жакшы амалдардын үстүндө. Саналуу күндөр батыр өтүп кетет. Жакшылап мына ой жүгүртөйт, 83 жыл 4 ай деген не деген? Тынбастан. Ошол 83-4 ай ичиндеги ибадат да кадыр түн болбогонсо, ошол бир күндө тутуп калуу, бир күн ушу кадыр түнгө туш болуп калуу ошончого тете болуп атат. Ошончого тең келип атат, андан да артык болуп атат. Анан ушундай жакшылыкты билип деле адам кош көңүл калтырган болсо, анда өзүнөн көрсүн. Ал адам өзүнөн көрсүн. Мындай жакшылыктан кур калган адам, ал чыныгы кур калган адам. Жакшылык жок андай адамда. Өзүңө күйбөсөң, сага ким күйөт? Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.